bepildikti jana dinde Rabbim ilimingdi Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Filik это. да. هذه يحتاج إلى صورة. Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Умрабыздын биринчи бөлүгүндө биз Жазира Travel компаниясынын кызматкерлери Нурлуу Мадина шаарында зыяраттарды кандай аткарганыбызды жана тарыхый ыйык жерлерге баргандыгыбызды көрсөтүп өттүк. Бүгүн биз Мадина шаарынан чыгып, Меккеге жөнөп жатабыз. Ошого Меккеге барганда биз эмне дедик? 3 нерсе менен алек болот. Мына айтканда 3 ибадатка өзгөчө көңүл бурабыз. Биринчиси эмне эң алгачкысы? Умра менен таваф. Башка ибадаттын түрүнү баарын эмне кылабыз? Дүйнөнүн кайсы бир бурчунда болсо аткарсак болот. Намаз болобу, орозо болобу, садака болобу, дүйнөнүн кайсы бурчунда эмне кылабыз? Аткара алабыз ал жумуштучу, ал ибадаттарды. Эми умра менен тавафты башка жерде аткара албайбыз. Эмне үчүн? Анткени умра менен тавафтын орду бул Мекке шаары. Ошого азыр биз Меккеге барабыз. Экинчиден биринчи умра менен таваф. Экинчи кыла турган ибадатыбыз эмне? Экинчи биз көңүл бура турган ибадат бул 5 вакыт намазды колубуздан келишинче, мүмкүнчүлүгү жетишинче эмне кылабыз? Харам мечитинде окуганга аракет кылабыз. Биз Меккенин орду бул Меккенин харам мечити эмес. Меккенин орду ошол ихрам неме деп коет? Бул жери менен ыйык да. Ошол жерде эмне деди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Бир намаз башка жерде окулган намаздан эмне экен? 100 000 эсе көп. Мына айтканда башка жерде 100 000 рекет намаз окудуңуз, Меккеде 1 рекет окудуңуз, экөөнүн собу 1 дегенди билдирет. Ошого 5 вакыт намазды эмне кылабыз? Харам мечитинде окуганга же болсо жамаат менен окуганга аракет кылабыз. Үчүнчүсү эмне кылабыз? Меккенин орду бул дуанын орду. Дуа кабыл боло турган учур. Эми дуа кыла турган учурлар бар. Дуа кыла турган, эмне айтканда, дуа кабыл боло турган учурлар бар. Дуа кабыл боло турган орундар бар. Ошондой эле дуа кабыл боло турган жерлер бар. Эми бизде алхамдулилла үчөө тең бар да. Биринчиден Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Чындыгында ажылар менен умрачылар Аллах Тааланын коноктору. Коноктору деп коюп, мындай айтканда өзгөчө делегаттары. Иннал уммар вал худжаж вафдуллах таала ва ин да'уhu фастажаба лахум ва ин истагфируhu гафара лахум. Деди, чындыгында ажылар менен умрачылар Аллах Тааланын делегаттары, коноктору. Эгер алар Аллах Тааладан кечирим сураса, Аллах Таала сөзсүз түрдө күнөөлөрүн кечирет. Жана экинчиден Аллах Таала эгерде Алладан бир нерсе өзүнүн кажеттерин дуа кылып сурашса, Аллах Таала сөзсүз берет дейт. Мадинадан Меккеге поезд бизди 2,5 саатта алып келди. Бул абдан тез. Анткени бул эки шаардын ортосундагы аралык 450 чакырым. Автобус менен бул жолду 8-9 саатта жүрмөкпүз. Биз Меккеге жеткенден кийин дароо мейманканага жайгашып, андан соң бир аз эс алып, умрабыздын экинчи шарты болгон Каабатуллого таваф кылганы жөнөдүк.
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. Men бардық сен бұйрықтарыңа даярмын деген авалда келді табыз. Лаббайк ла шарика лак лаббайк. Иннал хамда, чындығында мақтаулар бір ғана саға ғана. Ван ниъмата, жана бардық ниматтар саға ғана. Лака вал мулк, бардық падышалық иесі сенсің. Ла шарика лак, сен шеригің жоқ, өзің жалғызсың деген. Лаббайк Аллахума лаббайк. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. Al götürüyoruz. Sana qarağızlar жашы сызып турбайбы? Тушубузда турган Караташ. Ошо Караташтын бурчуна баштайбыз биринчи тавафыбызды. Болду, таваф деп ниет кылганбыз уже. Умрадабыз да биз. Тарих. Ket. Qana bismillah, bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. الله أكبر Birinchi tavafımız baştaldı. Жүрүңүздөр эми. Allah'ın atı menen. Allah'ın adı menen Allah uluk. Allahu akbar. Allahu Ekber. O Allah'ım, O Allah'ım sana iman keltirip, sana iman getirip senin kitabingdi tasdiqtap, senin kitabını tasdiklar seni menden bolgon seni menden bol ubadaga bekem turup, odağa bekem turup senin paygambarыңдын senin peygamberinde sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem sünnet jolun erçip, sünnet yolunu erçip tavaf kılıp jatam. tavaf kılıp jatam. O Allah'ım, O Allah'ım senden keçirimdi, senden geçirimdi, beypildikti, beypildikti, jana dinde, cana dinde, dünyada, dünyada, ahirette ahirette, her daim her daim amandıkты suranam. amandıkta surana. Dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Tavaftın 6. bölügü büttü. Emi 7. akırkı bölügü baştaldı. Kana Bismillah Allahu Ekber. Bismillah Allahu Ekber. Bismillah Allahu Ekber. Akırkı kuruk. Sep kısap kılganında senden münafıslıktı tileymin. O Rabbim ilimindi, menin ilimimdi köbeytçü. Jakşılar Ошентип Каабатулланы 7 жолу айланып, Макам Ибрахим артында 2 рекет намаз окудук. Андан соң жамаатыбыз менен чогуу замзам ичип, умрабыздын 3-чү шарты болгон Сафа Марван аралыгында чуркаганы жөнөдүк.
амалдардын баардыгын аткарган соң биз чачыбызды алдырып ихрамдан чыктык. Мейманканада эс алып, андан кийин эртемек тамакты жеп, биз Жазира Трал компаниясынын тажрыйбалуу ажы башчысы Уайс ажынын жамааты менен Меккедеги зиярат кыла турган мечиттердин бири болгон Сулайман Раджихи мечитине бардык. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Бүткүл алам жарасы болгон Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана бүткүл аламдын жаралышына себепчи болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга дурус салаваттар болсун. Алланы канча мактасак аздык кылат. Мактоо жалгыз Аллага жарашат. Алланы мактоодо жүрөктөр тазарат. Переводчик у нас вместе сидели, да? Тогда кто будет переводчик? Орусча кабыл. Мен кыргызча айтам, орусча. Сиз которуп кетесизби? Ну, если сможешь, конечно. Да. Ой, отуруң эле, ой, силер жака. Как раз жакшы болот. Камбат иши. Ошол жерге, ошол жердин аркасына, ошол жерге отурсаңыз, үчөөнү которуп кетесиз. Ооба. Şunu aytып коюп мына азыр тамагы 20 болду, а? Тамагы 20 болду? 25. Шундай чогулуп кичине айтайлыбы жажым? Финик это. Финиковый сад, да. Да. Зеленый. Хурмадар ошол. Банандары эмеде магазинде. Салам айтыңыз. Салам алейкум. Бишкек. Сіз Тарастансызбы? Тарастансызбы? Жериңерге казак элине салам айтыгылы. Айт. Бишкек, Тарас, салам алейкум. Racihi. Deme Süleyman деген kişinin atıga koyulgan. Süleyman Racihi деп ошонун атыга курулган мечит. Мына жанында турган отелдер, 5 отелдер бар. Университеттер бүт ошонун атында. Ана жүрүңүздөр кичине мечит кылдырып атышабыз. Же ушул жакта бир чогуу сөткө чыгып коелубу? Assalamu alaikum. Biz hazır Racihi meclisinde turabız. Mekke şahara kelgen ар бир жамаат бул жерге сөз түрү зиярат кылган келет. Азыр биз Жазирада көп жылдан бери иштеген Уайс ажыке менен ажыкем ушул сапарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Мен бул сапарда байкаганым жылдан жылга убакыт өтүшү менен Жазира такшалып, кызматтары жылдан жылга жогору деңгээлде, машалла. Бул мактачлык эмес, чындап элечи. Сөз түрдө сервис бул ибадатка эмес таасирин берет. Сөзсүз сервис ибадатка таасир этет да. Келсең, гостиница жакшы болбой турса, чачылып турса, же болсо слабый болсо, күтүп алган киши жок болсо, адам баягы көңүлгө караптан баягы ибадат болот го. Көңүлүң ачык болсо, эме болсоң, ток болсоң, ибадатта бекем болот го. Биздин настроение баягы курсак менен да байланышы бар да. Курсагың ачып турса, настроениең түшүп турса, ибадатта слабый болот да. Же зикириң жакшы болбойт, же намазда көңүлдүү окуй албайсың. Алла разы болсын, ошол жактарыны бүт толукта бекемдеп берген Жазирага Алла разы болсын. Аллахым разы болсун, машалла. Жазира Travel'ге рахмат. Онда келгенде силердин жолуңар менен келип калдык. Силердин компаниядан келдик. Обслуживание тияк баягы көрдүк. Ниет жакшы болсо, и компаниянын баягы ачыл немеси тозуп алып, кишилерди кайра жөнөтүп, кишилерди кайра кандай апарганын
Сонда, например, жанагы Казакстандан келген уңгандар деле орусча которуп бер дегенде балдар отура калып, которгондо дагы тамашалап которуп үйрөнтүп эле настроениесин көтөрүп турат да. Машалла. Ошончо сапар жүрүп келбейсизби? Мисалы 6 саат самолетте келип, андан Жиддага келип, отелге келип, отелден дарат алып уже Кабатуллага баратканда чарчоону сездиңизби? Отуш чарчоонуп унутуп калыптырмын мен. Унутуп калдыңыз ага. Келдик да Кабаны көрүп, андан кийин Кабаны айланып, баягы тилектерин айтып, сөз жок. Аллахым кабыл кылсын. Азыр сиз суроо берип атсаң дагы эмнени айтсам деп адам жакшысынын баарын айтайын дейт. Жүрөктөн чыккан нерселерди айтасың. Алла разы болсун. Өтө сонун. Кеңиз алып коюңуз. Туура жооп бердим. Биз азыр Рожихи мешитинин жанында ушундай бир паркча. Ошондо тамак уюштуруп, устаздар кээде сабак уюштурат. Азыр биз жамаатыбыз менен келгенбиз, Вайсан жамааты. Апа, сиз бул сапарда өзгөчө сизге кандай пайда алдыңыз? Кандай сизге таасир берген эмнелер болду? Умра зарат эткеним аябай жакты, өзүм жеңил сезип, өзүмчө бир Өжет мындай неме болуп калдым да, жеңил болуп. Мындай жеңил болуп калдым, жакшына болуп. Бул жака келишти, мисалы көптөр 1 жылдап, 10 жылдап. Эңсейт, сиз канча жылдан бери эңсейт жүргөн элеңиз? 2 жылдан бери эңсеп жүргөнмүн. Эми Кудай кааласа, ошо бар жок 6 балам бар, 6-10 Кудай кааласа тартам. Мен умра сапарына биринчи жолу уруксат берилип, ушу числодо жөнөйбүз дегенден эле мен кандайдыр жүрөгүмдө бир башкача бир кубаныч, башкача бир сезимди сездим да. Ушул убакка чейин мен Каба жөнүндө, Мекке, Мадина жөнүндө көп жолу жакшы сөздөр укканмын, бирок көз менен көргөн башкача экен. Аллахым кабыл кылган болсун умраңызды. Анан дагы бул жерде сиздин мындай башкача элес калтырган нелер болду дагы? Башкача элес калтырган, мен мугалим кесибим мугалим. Окуучуларга да канчалык биз адеп, ахлактан, талим тарбия берип келгенбиз, бирок бул жердеги сезим, бул жердеги көрүнүштөр башкача экен. Мен буга чейин башкача инсан элем, Кудай буйрса баргандан кийин башкача инсан болом деген оюмда барды. Өзгөртүп, аябай руханий өзгөрүү менде аябай чоң болуп атат. Ассаламу алейкум, аксага кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Жакшы. Бул жака биринчи жолубу? Ооба, биринчи жолу. Эми кандай келдиңиз, мага ошо тууралуу айтып бериңизчи. Жакшы эле келдик буйрса. Жакшы эле эме болуп атыр. Не себеп болду? Себеп былтыр 70 жашка чыкканда. Ошондо мен балдарым ушу 70 жаш подарка умрага сапарына жөнөтүштү. Ошондон кийин бияка келдик. Үй бүлөңүз менен келипсиз? Кемпирим. Машалла. Эң улуу кызым. Машалла. Аллах таала кабыл кылган болсун. Дуа кылып атасызбы кыздарыңызга? Кыздарыма бир балам бар, 4 кызым бар, баарына дуа кылып атырбыз. Эмки күнү биз Жазиранын дагы бир умрачылар жамаатына кошулуп, Меккедеги ыйык зиярат кыла турган жерлерге бардык. Бул зияраттарга бизди Руслан ажы менен Жайна ажы алып барды.
Assalamu alaikum. Hazır biz Umradagı negizgi ziyaret kıla turgan yerlerden birösüne keldik. Bul az karap turganda karasanızlar, bu yerde Tavr Ünkürü. Bu yerde ne olgan? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medina hicret kılganda 3 tün tünögön yer. Hem hazır hacı kebimiz buyursa hazır cemaatка uşul Tavr Ünkürü turalı malumatları aytып atat. Aytdı, kim Abbaqsı radıyallahu anh'ını Peygamber'i tavıp, hani kiri ap kelgen bolsa, ölüğün ap kelgen bolsa, alanlar birine 100'den veririz dedi. Ошо зиярат кыла турган жерлерден Мина жана Арафат өрөндөрүгө бардык. Бул жерлерге чоң ажылык учурунда дүйнөнүн ар бир бурчунан миллиондогон адамдар келишет. Ошо жактыкты Мина өрөөнү. Азыр Жабал Рахматка ошол жерге түшөбүз, ошол жерде тааныштыргандан кийин дагы шайтанга таш аткан жер. Жатқан мейманканаларынан ушул Мина өрөөнүнө келишет. Мина өрөөнүнө келип жайгашып, эртең менен багымда тоокуп алышып, анан кийин 9-Зүлхижжанын 9-сунда бүт бар жогу Арафатка келишет. Ушу Арафат өрөөнү мисалы алдыңарда турган бул Жабал Рахма деп коет. Бул караңыздар, Жабал Нур, Жабал Саурларды көрдүк, кандай бийик тоолор. Алар Алла Таалагадан ушунчалык Алла Таалага сыймыктанышып бизди бийик кылып жараттың деп сыймыктанганда Жабал Рахма мен кичинекей бол жаралдым деп Алла Таалага кичипейилдик кылганда ушул кичипейилдигинин себебинен ажылыктын бир парзын ушул жерге байлап койгон. Ушул жерге келбесе Арафатка келбесе ажылык болбойт. Ким ажылыкта ушу Арафат тоосуна келген болсо ошонун гана ажысы ажы болот да. Бул парздардын бирөөсү. Ажылыкта 3 парз болсо ихрамга кириш, Арафатта туруш, таваф ифада деп коет. Акыркында Кабаны таваф кылыш бул 3 парздын бирөөсү. Ушул жерге келбесе ажылар, анда ажылык ажы болбой калат. Эгерде ооруп калган болсо дагы эпте вертолеттор менен баягындай тез жардамдын жардамдары менен алып ушул жерге алып келип, бир аз убакыт болсо да ушул жерге коюп анан алып кетишет да. Азыркы турган ордубуз бул Арафат өрөөнү. Умрада келип бул жерди зиярат кылууда максат анткени чоң ажылыкка даярдык. Чоң ажылыкта Арафатта туруу бул эң зарыл парздарынан бирөөсү. Сол жагыбызда турган азыр бул Рахмат тоосу. Рахмат тоосу тилекке каршы азыр үстүнө чыга албайбыз, анткени ажылыкка жакын бул жерди эмне кылат, тосуп коет. Ошон үчүн ар бир умрада зиярат кыла турган жерлердин ар биринин өзүнүн өзгөчө орду бар. Ошон үчүн бул жака умрада келип зиярат кылабыз, чоң ажылыкка даярдануу максатта. Кийин дагы келип атам дегендер болсо, дагы кошсо болот, анан өз негизи биздин ажылар көбүнчө 49 сатып Меккеге көтүп кете беришет, жатаканасына. Мына сол жак бетте турган ушул үчөө чоң орточо кичинекей шайтан жамарат деп коет, ушундай таш аткан жери ушул жерде. Жазира Travel кызматкерлерине Сауд Аравияга биринчи күнү конгон күндө эле компаниянын жетекчиси Мадали Ойтемиров агабыз биз бул жерде биздин мусулмандык парзыбызды жана ибадатыбызды аткарганы келдик деп айткан.
Бирок андай болсо да жумушубуз жөнүндө унуткан жокпуз. Меккеде жүргөн учурда Жазира Travel жамаатын былтыр жаңы эле ачылган Вирган деген отелдин ээси Шейх Омар Аль-Харби бизди конокко чакырды. Ошол отурушта биз кызматташтык жөнүндө сүйлөштүк. Шейх менен Мадали байке подкаст тартышты. Биздин каналга катталып, сөзсүз көрүп койсоңуз болот. Бизнес гана эмес, достук, мамиле жана ыйман тууралуу кызыктуу маек болду. Машаллах. الله يعافيك الله يعطيك العافيه الله يعطيك هذه يحتاج لها صوره دي هذه نفسها حق العام Аягында кооз дасторконун алдында жолугушууну аяктадык. Умра сезону башталганда Кыргызстандан келген биздин умрачыларыбыз ушул мейманканада жайгаштыруу боюнча макулдашуулар талкууланды. Assalamu alaikum. Biz ушул 10 күндүк сапарда алгач Мадина шаарына келдик. Мадина шаарында өзгөчө ислам тарыхындагы өзгөчө орунга ээ болгон зиярат кыла турган жерлер зиярат кылдык. Куба мечити, Ухуд тоосу, 2 кыблалуу мечит жана Курмабак. Алгачкы эле Мадинага киргенибиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам берип, Равдага да киргенге жетиштик. Андан кийин бул Мекке шаарына келип, Меккеде биз умра амалыбызды аткарып, кошумча таваф ибадаттарды аткарып, азыр биздин умрачылар өзүбүздүн өлкөгө Кыргызстанга сапар тартып атат. Аллах таала баарыбыздын кылган ибадаттарыбызды кабыл кылган болсун. Биз ар дайым сиздер менен сиздердин кызматыңыздабыз. Если вы смотрите на друзей, вот, они, если не, вот, да, вот, да,